Фарида Карбосова. Бир үйдүн жарыгы бир үйгө күйбөйт. Ырчы Фарида Карбосова эмнеге ийгиликке жетишип бара жаткан досторубузду, ошондой эле бизнесте өзүн көрсөтүп жаткан адамдарды көрө албайбыз деген суроо узатты. Бул тууралуу ал өзүнүн пикирин көрөрмандарына бөлүштү. Бул сөздүн мага тиешеси жок, бирок бирөө бир жакшы нерселердин башын баштаса эле ал мындай, ал тигиндей дейбиз, 5 кол тең эмес деп ойлойм. Ар бир адамдын ырыскысы өзүнүн ой телегенде. Бир үйдүн жарыгы бир үйгө күйбөйт. Бир келген жашоодо өзүбүздүн өмүрүбүздү, ден соолугубузду, бөөдө кырсыктан тышкары амандыгыбызды тилейле. Жашоо бир эле келет. Ана байлыктын башында олтуруп, адамдар эмне болуп жатат, кустуруп жатат го жаман жактан. Ошол үчүн адамдын алды, арт эмес, ортодо катардагы адам катары арабабызды тартып кете берели. Байлык убактылуу, баары калат деген пикирин билдирди Карбосова. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Ырчы Айпери Кубик кызына операция жасалды. Ырчы Айпери Кубик кызы социалдык тармактагы баракчасына бир аптадан бери билдирүү илбей калган. Мындан улам ырчынын көрөрмандары, окурмандары тынчсызданып суроо салган. Көрсө Айпери Кубик кызы ооруканага жатып, операция жасатып чыгыптыр. Учурда ал үйүнө чыгарылганын, ден соолугу канааттандырарлык болуп калганын Супер KG'ге билдирди. Бир апта мурда ден соолугума байланыштуу операция жасаттым. Кудайга шүгүр, абалым жакшы. Бүгүн ооруканадан үйгө чыктым. Кайсы жерим операция жасатканымды ачык айтпай эле коеюн. Көрөрмандарыма, окурмандарыма ал нерсе сыр бойдон калсын дейт ал. Маалымат булагы Супер KG сайты. Режиссер Эрнест Абдыжапаров Жусуп Абдырахманов тууралуу тартылган даректүү тасма көпчүлүккө жаңылык болот. Мындан 1 жыл мурда режиссер Эрнест Абдыжапаров коомдук саясий ишмер Жусуп Абдырахманов тууралуу тарыхый тасма тартууну колго алган. Ошол тасманын тартуу иштери аяктап жабык көрсөтүлүүдө. Тасманы тартуу иштери өткөн жылдын июнь айында башталганын режиссер Эрнест Абдыжапаров Супер KG порталына айтып буларга токтолду. Жусуп Абдырахманов тууралуу тасманы тартаардан мурда 6-7 ай материал чогулттук. Январь айында тартуу иштерин баштаганбыз. Тасма 4 вариантта тартылып, акыркысында токтолдук. Эң кыйыны архивдик материалдын жоктугу болду. Бизде маалымат болгону менен анын баары пайдаланылган. Ошондуктан архивдерди кыдырып, материал чогултуу үчүн Москвага, Алматыга, Ташкентке чейин барганга туура келди. Андан сырткары, саясий ишмердин чөбөрөсү Астемир Абдырахмановдун жеке архивинен материалдарды алдык. Бул тасма көпчүлүккө жаңылык болот. Фильмди көргөндөр жакшы пикирлерин айтышып, окуучуларга, студенттерге жана саясатчыларга дагы тарбия бере турган тасма болгонун айтышты, дейт режиссер. Тасма 29 августтан баштап Бишкектеги бардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт. Маалымат булагы Супер KG сайты. Анжелика Кайратова. Оозу боелгон айымдын сүйлөгөнү өзгөрөт. Ырчы Анжелика Кайратова 20 күндүн ичинде 10 өлкөнү кыдырып, саякат жасоо планын ишке ашырып, Баку шаарында эс алууда. Эс алуу маалында айымдар тууралуу кандайча ойлонгонун өзүнүн социалдык баракчасына бөлүштү. Баку шаарында Фонтандар аллеясында оозун боеп жаткан кызды көрүп, бир нече ойлор келди. Алдыңкы камерасы бар телефондор чыккандан бери күзгү деле жаныбызга алып жүрбөй калдык. Ал эми эндик бойгучту айымдарга сөзсүз керек дээр элем. Бир жылда 200 граммга чейинки керектелген буюм айымдардын эң негизги боенгучу. Оозу боелгон айымда дароо назиктик пайда болуп, сүйлөгөнү өзгөрөт. Байкадыңыз беле, деп жазды ырчы. Маалымат булагы Барометр KG сайты. Ырчылар жана жаратылыш. Кыргыз жеринин кооздугун көрсөткөн 10 сүрөт. Кыргыз жеринин кооздугу көпчүлүктү суктандырары айкын. Чет өлкөлүк туристтер, сүрөтчүлөр, саякатчылар көз жоосун алган жерлерди сүрөткө тартып, дүйнө элине жарыялап келери белгилүү. Ырчылар аймактарга концерт коюп жүргөндө жаратылыш кучагында түшкөн сүрөттөрү менен бөлүшүп жүрүшөт. Алардын атайы эс алууга баргандагы же туулган айылынан түшкөн сүрөттөрүнөн да жерибиздин кооздугун көрүүгө болот. Кыргыз жеринин сулуулугун көрсөткөн ырчылардын сүрөттөрүнүн топтомун сунуштайбыз. Ырчы Джони. Айжамал Кабылова. Гүлжигит Сатыбеков. Эльзар Өскөнбаева. Гүлжигит Калыков. Айпери Сыдыкова. Асема. Роза Шакирова. Аваз Акимов менен Айдана Дека.
Султан Садыралиев: Акчалай кризиске кабылган учурларым көп болгон. Султан Садыралиев убагында таланты менен канчалаган көрөрман чогултуп, миңдеген кыздардын жүрөгүнө чок салган эле. Ар дайым мааниси терең ырларды аткарган үчүн, үнүнүн бийик тембри үчүн эл анын чыгармачылыгын азыркыга чейин баалап, кыргызга жаралган таланттардын бири экенин айтып жүрөт. Султан, саламатсызбы? Кандай жүрөсүз? Кандай жаңылыктарыңыз бар чыгармачылыкта? Эми өзүңүздөр билесиздер, чыгармачылык мурункудай дүңгүрөгөн заман артта калды. Бирок чыгармачылыкты элебиз. Бул дүйнөгө бир кирген адам андан таптакыр алыстап кете албайт го дейм. Жаңы ырларды аз-аздан жазып жүрөбүз. Акыркы учурда көбүнчө автордук чыгармаларга басым жасап жатам десем болот. Мисалы, жакында эле менин калемиме таандык келчи, ыраазымын сага деген чыгармаларым жарык көрдү. Анан көптөн бери жеке концерт бере элек экенмин. Ошондуктан бир жылдын ичинде буйруса Бишкекте чоң концерт койсомбу деген ойлорум бар. Мурункудай чыгармачылыгым дүңгүрөбөй калды дегениңизге караганда ошол учурду сагынат окшойсуз. Жок, андай деле эмес. Бардык нерсенин өзүнүн убакыт сааты болот эмеспи? Анда мен болгону 17-18 жашта экенмин. Ушундай жаш туруп элге таанылдым. Миңдеген көрөрман топтодум. 20 жашка жетпей спорт ордосунда аншлаг менен концерттерди коюп жүрдүм. Ушулардын баарын азыр жылмаюу менен гана эскерип, өзүмө абдан ыраазы боломун. Бул күндөр менин жеке тарыхымда өчпөс тамгалар менен жазылып кала бермекчи. Чыгармачылыкты азыр деле ошондой нукта алып кетүүгө кудуретиңиз жетет да. Ошондой дем менен киришсеңиз баштапкы популярдуулукту кайтара алам деп ойлойсузбу? Ооба, чыгармачылыкка көбүрөөк көңүл буруп, чыгармачылык менен деле жүрүп алсам болот го. Бирок азыр менин статусум бөлөк да. Үй бүлөм, бала чакам бар дегендей. Мен үй бүлөмө дагы, чыгармачылыгыма дагы бирдей көңүл бурушум керек. Улуулардын айтканы бар го, бакытты байлыктан талаадан эмес, баладан изде деген. Анын сыңарындай, азыр мен балдарыма тарбия берүүнү, үй бүлөмдү камсыздоону башкы планга койгонум эле туура. Жакшы эмгектенсем, ал популярдуулук бат эле келет деп ойлойм. Бирок мурункудай кыйкырык, ышкырыксыз, токтолгон көрөрмандар болот го дейм. Анткени ошол кездеги биздин фанаттар биз теңдүүлөр эмес беле. Азыр алар биз менен чогуу биздин күнгө келди да. Убагында ашынган көрөрман кыздарыңыз көп эле. Үй бүлөлүү болгондон кийин алардын деми сууп калган чыгар, же дагы деле тынчыңызды алгандар болобу? Азыр антип жүдөтпөй калышты. Анда жаш, бойдок болчумун да. Чалсак эмне кыла алмак эле дешчү го сыягы. Көбүнчө анда сүйүп калганын, менсиз жашай албай калганын айтып чалышчу. Кээ бирлер таанышууга өздөрү чакырышчу, оозду ачырышып. Бир жолу да бир кыздар чалып таанышып алууну сунуштап калышты. Мен макул болбой койгон элем. Ошондо айдап жүргөн машинамдын өңү көк түстө болчу. Алар мага жооп иретинде аны ак краска менен ала була кылып боёп, биз менен таанышпай койгонуң үчүн деп жазып кетишиптир. Ошондо бир чети шок болсом, экинчиден аябай күлгөнүм эсимде. Азыр болсо көрөрмандарым ал акыбал сурап, үй бүлөмө бакыт тилеп, чыгармачылыгыма ийгилик каалап чалышат. Кээде сенин үй бүлөңө дагы карабайм, сени жакшы көрөм дегендер болот. Мындай акылга сыйбаган жоруктарга мен деле, келинчегим деле көнүп калганбыз. Күлүп эле тим болобуз. Кудайга шүгүр, келинчегим аябай түшүнүктүү жан. Дайыма мааниси терең, корч сөздөрү бар ырларды аткарасыз. Азыркы жаш муундун чыгармачылыгы сизди канааттандырабы? Бала кезимден дастандарды аткарып калбадымбы? Сөздүн маанисине көңүл бурганыма ошол түрткү болду го дейм. Азыркы жаш ырчыларга көз карашым жакшы эле. Таланттуу балдар аябай көп, ырдай беришсин. Эми арасында бар, жөн эле ырчы болуп алгандар. Мен аларды азыр баса белгилеп айта албаймын. Анткени саясатчылардай болуп, чыгармачыл адамдар бири-бирибизди жамандабайбыз. Эгер таланты чынында эле жок болсо, ал бирөө сындагандан улам эмес, өзүнөн өзү эле чыгармачылыктан четтеп калат. Байкасак, ырларыңыздын көп эле жетпей калган сүйүүгө арналган экен. Чынында ошондойбу? Сүйүүмө жеткем, ал менин жубайым асел. Бул эми жөн гана чыгармачылыкта. Балким ушундай темада ыр жазганды жакшы көрөт чыгармын. Учурунда продюсер менен иштешчү элеңиз. Жалгыз иштөөдө кыйынчылыктар бар бекен? Продюсер менен иштешкен жакшы негизи. Эгерде жаңы чыгып келе жаткан ырчы болсоң, чоң бийиктиктерге жетиш үчүн сөзсүз продюсердин жардамы керек. Менде жалгыз иштөөдө көп эле кыйынчылыктар болгон, болуп эле келатат. Азыр баарына өзүм чуркап, бирине жетишсем, экинчисине жетишпей калам. Бирок мен ушуга деле ыраазымын. Үй бүлөңүздү ырдап эле багасызбы, же дагы кошумча каражат тапчу булактарыңыз барбы? Кошумча каражат тапчу булагым жок. Ырдап тойлордо кызмат кылып эле багып жатам. Бир убактарда кошумча бизнес ачуу деле шарттарым бар эле. Бирок жаш болгондугума байланыштуу аны такыр ойлонбоптурмун. Машина айдап жүргөнүмө ыраазы болуп эле жүрө бериптирмин.
Материалдык кризиске кабылган күндөрүңүз болду беле. Акчалай кризиске кабылган учурларым аябай көп болгон. Андайда эмне кылам эми деп отуруп калганда күндөр болгон. Анан достордун жардамы менен ал кырдаалдан чыгып кетем. Же болбосо тойлорго чакыруулар болуп калат. Кээ бирлердей болуп банктан эсеп ачып коюп, акча чогулткандардан деле эмесмин. Балдарыңыз чоңоюп калыштыбы? Канчага келишти? Жубайыңыз эмне менен алектенет? Улуу балам Ак Мырза Сапат мектебинде 2-класста окуйт. Андан кийинки кызым Аксанат 6 жашта. Анан кичүүбүз Мухаммед 6 айга толду. Келинчегим үйдө эле, үй оокаты, балдарды тарбиялоо менен эле алек. Ал кишинин иштегенин өзүм деле каалабайм. Балдарыма жакшы тарбия берип, мага ысык чайын сунуп турган эле жетиштүү. Сизди караганда дагы сахнадан көрө алабызбы? Же жашооңуздун агымы өзгөрсө, чыгармачылыктан биротоло кетишиңиз мүмкүнбү? Мен ырдабай жүрсөм, ичине бугу толгон баладай бакырып, жарылып кетишим мүмкүн. Ырсыз менин жашоом жок. Азырго менин каражат тапчу жалгыз булагым ырчылык. Кийин каражатым жетишип турса деле ырдай берем. Анткени мен чыгармачылыкка жөн жерден келип калган эмесмин. Манасчылар айтып калышат го, түшүмдө сен манас айтышың керек деп аян берет деп. Анын сыңарындай мени дагы жан дүйнөм ырдабасаң болбойт султан деп турат. Анан караганда мен чыгармачылыктан кантип кетип калам. Даана бышып жетилгенде. Улгайган сайын мааниси терең, элге калчу, алтын фондто жазылып калчу чыгармаларды жаратып, кыргыз элиме кызмат кыла берем. Маалымат булагы Аргумент KG сайты.